Өмүрбек Бердимуратов 26 жылдан бери арычылык менен жан багат. Алгач 5 бал челек ары менен баштап бүгүнкү күндө 70ке жеткен. Мындагы тизилип турган бал челектерин кышкысындагы эжаттык менен карайт. Ал эми чөптөрдүн гүлдөгөн мезгилинде арыларын башка жактарга көчүрүп турат. Айтымында арыларын тоо гүлдөрүн алып чыкса, балы да сапаттуу жана күчтүү болот. Мисалы үчүн 40 килограмм болсо, 400 сомдон болсо, анан эле акчасын эсептесеңиздер өзү эле чыгып атпайбы? Пайдасы көп. Мисалы үчүн бир 20 семья кылып алып туруп баксаңыздар, азыркы балдар Россияга барып иштеп машина алып келебиз деп атат. Россияга барып кыйналбай эле бир 20 бал челек менен кыйналбай эле ошо 20 бал челекти багып эле машинаны алып алса болот. Арычылык киречөлүү багыт, бир челектен 50 килограммга чейин бал алууга болот. Аны менен катар аселдин наркы да төмөн эмес. Деген менен бул иштин да бир топ кыйынчылыктары бар. Кыйынчылык жактары болот. Кыйынчылык жактары жүздөгөн жашык кармагандар 0,1 дагы бал челеги калбай өлүп калгандар болду. Ветеринария жагы бизде өтө татаал, жок биздин Кыргызстанда бал челеги боюнча. Ушун дарылагандан дарыларын таппай кыйналып калабыз. Интернеттен карап атабыз, өзүбүздүн аракеттер менен чыгып атабыз. Быйыл кырылып калып, эчтекеси жок калгандар бар, бирок аларга биз жардам беребиз. Бирибизге бирибиз жардам берип атабыз. Биздин коом бирибизге бирибиз жардам бергенге да жакшы экен. Азыр бизде ушундай бал арасында ушундай бир оору пайда болуп атат. Аны эч ким билбей атат. Яшыктын ичинен эле өлүп калып атат. Ушундай учурлар болуп калат. Ошого азыр Россия менен ветеринар менен келишим түзүшкөн. Ошолор менен азыр иш алып барып атышат. Кыргызстандын балы дүйнөнүн 145 мамлекетин артта калтырып, сапаты жагынан алдыда турат. Ага карабастан жергиликтүү балчыларга сыртка экспорттоого жол ачылбай келет. Ошондуктан бал өндүрүү жаатындагы көйгөйлөрдү ачыкка чыгаруу, экспортко өбөлгө түзүү максатында Үштерек айыл аймагында Кетмен-Төбө арычылар коомдук бирикмеси түзүлгөн. Мында жалпы 50гө чукул кызматкер эмгектенет. Түзүүнүн максаты балчыларды сапаттуу бал өндүрүүгө чакыруу жана чет жактарга экспорттоо. Жана бал арычылык боюнча ассоциация түзүшүп булар. Мына биздин айыл өкмөт боюнча бүгүнкү күндө бир 30га чукул балар өстүрүүчүлөр ассоциациясы пайда болду. Негизги биздин көздөгөн максатыбыз эми биздин айыл менен чектелип калбастан экспорт маселесин да караштырып атабыз. Мына Россия Федерациясына кетишти балдар. Барып ошол жактан опыт алмашып келип, анан мындан ары дагы жайылтуу маселесин козгоп атабыз. Азыркы тапта Кыргызстандын балы 25 өлкөгө экспорттолууда. Бул көрүнүш өлкөнүн экономикасынын өсүп өнүгүүсүнө бир топ өбөлгө түзөт. Ал эми Токтогул районунда болсо, мындан ары экспорт жакшы жолго коюлары күтүлүүдө. Зарина Жапар кызы, Алмамбет Кулушев, Ош Бирим жаңылыктары, Жалал Абад облусунан.